Саламатсыңар балдар. Биздин бүгүнкү кыргыз адабияты сабагыбызда Балгоз Кумарулу жана анын күз, кыш ырлары жөнүндө түшүнүк алып маалымат алабыз. Аты даңаза болгон манасчылардын бири Кумарулу Бекмураттын туулган жылы тууралуу так маалыматтар жок. Бирок айрым бир изилдөөчүлөрдүн маалыматына караганда 1799 жана 1887 жылдар жашап өткөн деген сөздөр бар. Балгоз манасчылык менен гана алектенбестен ал ырларды жазып, өзүнүн көкүрөгүндөгү болгон өзүнүн асыл ойлорун, асыл сезимдерин жарата алган. Бүгүнкү күз жана кыш чыгармалары жөнүндө биз окуп жана түшүнүк алабыз. Күз мезгили күн жай мезгилиндегидей жылуулугун жана коротулбай калган энергиясын тартуулаганга аракеттенип, көк асманда булуттар анда-санда гана көрүнөт. Бир гана шамал муздак болуп, аяк оону айы кирип келгенин эскерткенсейт. Жашыл өсүмдүктөрдүн арасында күздүн биринчи белгилери сары жана саргыч кызгылт жалбырактар көрүнөт. Анда эмесе балдар, манасчынын же болбосо акындын ырларына көңүл бурсак. Күздөнү көздөй мал кетти, жалтылдаган жай кетти, жалбырактан ал кетти. Ар түрлүү болот жалбырак, бушканда түшөт шалдырап, жаргактай сары жалтылдап, жабыла учуп калтылдап. Аралап бассаң аларды, дабыш чыгат шартылдап. Топтошуп, куралып, келген куштар чубалып, төлдөгөн жерди кыйбастан имерилип, буралып. Ысык жакка суналып, келерки жазда келем деп, үн салышты кубанып. Чөп дарак бышты саргарды, күн салкыны шаңданды. Камдууларга жалдырап, жардам берсе жан калды. Тону жокко салам айт, өтүгү жокко өзүм барам деген кабар жанданды. Акын өзүнүн оюнда, сезимде болгон көркөм сөз мончокторун, тизмектерин кошуп ыр жараткан. Ошондой эле ал мезгилдердин эң аяздуусу, эң суугу кыш жөнүндө да ыр саптарын түзгөн. Кыш жердин түндүк жарым шарында кышкы чилден түшкөн учурунан жазгы күн-түн теңелүүгө чейинки жыл мезгили эсептелинет. Адатта биз билгендей декабрь, январь, февраль айлары бул кыш мезгилдеринин айлары болуп эсептелинет. Анда эмесе акындын кыш ырын көркөм окуйбуз. Жалбырак калбай көбүлдү, камы жок жандан түңүлдү. Өттү кетти сары көз, келди ызгардуу, каардуу кыш. Батыштан шамал тездеди, айылга бетин кездеди. Кар аралаш бороону каптап кирди короону. Күн бүркөлүп озоңдоп, бороон чапкын озоңдоп, асманды булут каптады, жөө туман карды таптады. Бубак басып чөптөрдү, чыныгы аяз башталды. Аязды суук кыш болуп, шамал бороон туш келип, борошо уруп бүлдүрүп, жоонду чайлап дың кылып, суунун баарын тоңдуруп, себелеп тынбай
төгүлүп, жер бети аппак көрүнүп. Бети колду какшатып, оору жанды аксатып, кулак үшүп калдайып, бутуң тоңуп солдоюп, бактарак куурап майышып, үн чыгарып ырдап кайышып, кулак бетиң сайышып, көчкү жүрүп кырылдап, төө боздогон ырырдап, тешиктен суу кырылдап, учкан кырлар шыбырлап, ышкырды борон зырылдап. Мына балдар, биз ырларды окуп, анын маанисине, маңызына, негизи ойду түшүндүк. Анда эмесе мен сабакты бышыктоо үчүн төмөнкү суроолор менен кайрылам. Эмне үчүн алтын күз деп айтышат? Кыш ырында кайсы багыттагы шамал жөнүндө сөз болду? Ошондой эле үй тапшырмасы менен таанышкыла. Күз жана кыш ырларын көркөм окуу. Экинчи тапшырмабыз күз деген темада текст түзүү. Мына ушу менен биздин бүгүнкү сабагыбыз аягына чыкты. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Сак саламатта болгула.